Абасы таза, жипар жете аңкыган. Мөлтүр булак суусу тунук шаңшыган. Кең талаасы көрктү берет арчасы. Калпак сымал чокуларын карачы. Мына ушул ырсаптарында айтылган кереметтүү тоо койнунда өтүп жаткан Кыргыз таануу долбоорунун 3-күнү башталды. Бүгүн балдар чучук жасап сындан өтүшсө, кыздар куурма чай жасап таймашмакчы. Балдар, биз азыр чучук жасаганына өтөбүз. Бул биздин азыр сойгон малыбыз тай болчу. Мунун семиздигин кандай билет? Мисалы үчүн, сен угуп деле калсаңар керек. 1 эли чыкты, 2 эли чыкты, 3 эли чыкты, же таман чыкты депчи. Ошо казынын калыңдыгын эли менен эсептейт да, 1 эли депчи. Мисалы үчүн, 1 манжа 1 эли, 2 манжа 2 эли, 3 манда 3 эли, 4 манжа эмне дейт? Таман дейт. А биздики тай болгондуктан азыр биздики 1 элиден ашыгыраак, бирок 2 элиге жетпейт да. Казы чыккандан кийин жылкыны сойлоп атканда ичеги чыгат кошо, билесиңер, а? Ошо ичегиге биз ушу казыны салабыз. Кесип атканда ичегинин жоондугуна карап кесебиз. Эгер чоң кесип алсак, ичеги батпай калат. Биздин чучуктарыбыздын калыңдыгы кээ бир жерлери 2 элиге жетет экен, кээ бир жерлери 1 эли экен. Чучук деген өзүнө жетиштүү эле тузду сиңирип алат, жана жетиштүүсүн албайт да, кабыл албайт. Ошондуктан туз салганда кеңири эле салабыз. Мурчту болсо абайлап салыш керек да, кылдаттык мененчи. Мурчу ачуу болуп калышы мүмкүн. Туз мурчу салынгандан кийин туз мурчка аябай оонатабыз. Ар тараптан. Анан аралашкандан кийин үстүнө муздак суу эмес, жылуу суу куят да. Сууну да өтө көп куйбаш керек да. Мисалы үчүн, биздин чучугубузга ушунча суу жетиштүү болот да. Бүт жагын көмүп турат да. Балдар чучук даярдоо боюнча сабак алган соң, ар бир топ өз алдынча чучук даярдоого киришти. Тагыраак айтканда, тилинген казыга туз, мурч кошуп сууга чылап коюшту. Арадан 6 саат өткөн соң чучук жасоо боюнча көргөзмө сабак башталды. Чучук жасагандан мурун балдар карагыла. Бул ичеги деп коет да. Ошол ичегини чоюп алыш үчүн, кеңейтип алыш үчүн өпкө, жылкынын өпкөсү. Ошонун ичине салып өткөрүйт да. Кеңейтип алыш үчүн. Кеңейтип алыш үчүн. Бул кеңейтип кетет. Бир четинен ичегинин ичиндеги четиндеги жабышкан нерселердин баарын, былжырынын баарын тазалап кетет да. Мынтип аягына чейин өткөрүп алабыз. Балдар карагыла. Казыбыз сонун болуп көөптүр, жумшарыптыр. Эми монун ичиндеги көргөн тарамышты көрдүңөрбү? Ол деген алынат да, негизичи. Алынат. Муну бычак менен акырын алып салыш керек. Эттерин кесип албастан кылдаттык менен ушу тарамышты алабыз. Мынтип бул тарамышын алып салдык, балдар көрдүңөр, Бул кесилген бөлүгүн биз казы менен казыны тилип алып туруп, кайра үстүнө жаткызып, кайра чучук кылып салсак болот. Эми ичегин алабыз, кылдаттык менен казыбызды ичегинин ичине салабыз. Байкадыңарбы балдар? Биз чучукту чылап атканда, казыны чылап атканда буга сарымсак жана пияз кошкон жокпуз. Анткени ар бир тамак аштын өзүнүн даамы болот да. Сарымсак болсо,
чучуктун өзүнүн өздүк даамын бузуп ийет да. Анан бул бир себеби. Экинчи себеби, муну турайбыз да. Бышкандан кийинчи тураганда жанагы кээ бир чучуктар эзилип калат го. Ошол дагы сарымсактын себебинен да. Эзилип калышы мүмкүн да. Колдон келишинче сарымсакты кошпой койгонуңар эле жакшы болот да. Чучуктун негизи түрлөрү көп, абдан көп да. Иймек чучук деген бар, кабырга чучук деген бар, анан катыкталып жасалган чучук деген бар да. Бул кайсы түрүндө? Бул жөнөкөй эле чучук. Ол чучукту эгер могул жерден байлап салсам, мен чучугум сөзсүз жарылат да. Анткени бул эт сууга киргенде, суу кайнаганда көбөйөт да. Көпкөндө могу ичеги жарылып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бир аз орун калтырып коебуз да, көпкөнгөчү. Мынчалык бир 5-6-7 сантиметр калтырып койсок, чучугубуз жарылбайт да. Муну жакшы байлаш керек да, анткени чучук сууга түшкөндө, кайнап атканда, көпкөндө өзүнүн суулары да чыгат, майы да чыгат, ошондо ичинде жарып кетиши мүмкүн да. Мына жылкыдан мына чучугубуз даяр. Жылкыдан 6-дан болжол менен бир 60-70ге чейин чучук чыгат. 60-70 чучук абдан чоң таман жылкылардан чыгат да. 6-7 чучук кичинекей тайлардан чыгышы мүмкүн да. Балдар чучук жасоо боюнча көргөзмө сабак алган соң, ар топ өз алдынча чучук жасоого ат салышты. Ар бир топ өзүнүн чучугун жасагандан кийин аны кылдаттык менен бышырууга киришти. Эмки кезек кыздардын курма чай жасоо көргөзмө сабагында. Бүгүн биз улуттук тамак аштарыбыздын ичинен курма чайды көрсөтүп беребиз. Анда эмесе азыр курма чайды баштайлы. Курма чайдын баштарынын астында мынакей казанды, очокту жана баардык керек жарак жабдыктардын баарын дайындап алабыз. Мына биз курма чайды баштарынын астында бизге эмне керек болсо баарын алдын ала даярдап алабыз. Эң биринчи курма чайга койдун ич майынан сызгырылган тоң май керек да. Муну сызгырып, сызыгынан бөлүп, атайын даярдап коебуз. Андан кийин ун керектелет. Алдын ала мынакей кызыл чайды демдеп койдук. Кызыл чай да кошулат, сүт, анан суу керектелет. Анда эмесе баштай берели, биринчи отубузду тамызып алалы. Биз азыр курма чайды бир 7-8 кишиликке ылайыктап дайындайбыз да. Бул курма чай улуттук тамак аштардын ичинен мындай тез даярдалчу азыктарга кирет. Жана жогоруда айткандай, организмге, ден соолукка абдан пайдалуу. Бул курма чай өзү ушундай отко жасалгандыгы менен да өзгөчөлөнүп турат. Себеби, мисалы азыр жетишкендикке ылайык газга жасайбыз, же атайын электр плиталарына жасайбыз. Мына үйгө барып өзүңөр деле даамдап көрсөңөр, ошо газга жасаган же электр плиталарга жасаган чайлардын ичинен казанга атайын от жагып жасасаңар, ал айырмаланып турат да. Муну ошо жогоруда айтпадымбы, 7-8 кишиликке депчи. Азыр аны ундан билсек болот. Себеби ун бирикпей, мындай өбөлөнүп туруш керек да. Эгерде киши көбүрөөк болсо, ун менен майды көп салабыз. Мына майыбыз ысып баштады, азыр унду көрсөтөм. Негизи жана журналдарга, гезиттерге чыгып атпайбы? Ар кандай тамактын жасалыштарчы. Анан граммдап берет го, мынча грамм деп. Биз көбүнчө көз өлчөм менен жасап көнүп калганбыз да.
көз өлчөм деп коет. Бул деген ун мондай бириндеп калыш үчүн унду көз өлчөм менен салып турабыз. Ундун өңүнө карайбыз. Бир күрөң түскө келип калганча куурабыз да. Жалпы жолмен алганда ушу курмачай канча убакытта даяр болот? Негизи кээ бир учурда жарым саатта даяр болот. Эң узак дегенде суу кайнап атпайбы? Ошо суунун кайноо абалына жараша да. Тез кайнатсаң тез даяр болот. Эгерде отуң жай болуп, жай кайнаса кечирээк. Мына ун өңү өзгөрүп келатат, байкадыңарбы? Күрөң түскө келатат. Эгерде муну өткөрбөйсөк, бул күйүп кетиш ыктымал да. Ошон үчүн сууну алдын ала даярдап коебуз дагы. Муну азыраак кошобуз дагы. Негизи колдон келсе бөлтөгү жок жасаган абдан жакшы. Ичкенде жагымдуу. Анткени өзү курма чай болуп атпайбы аталышы. Ана муну мындай суюгураак алыш керек, себеби бул кайнайт да. Кайнаган сайын бул улам коюла берет да. Мына көз өлчөм менен карап атпайсызбы? Могу курма чай өтө коюу эмес, мындай өтө шылдыраган суюк эмес. Ушундай абалда болуш керек. Жаңы кайнап баштабадыбы? Четтери ушинтип кайнап баштаганда буга биз алдын ала даярдап кара чайдан демдеп койбодукпу? Ошол чайыбызды алып келип куябыз. Бул мына жанагындан бир аз коюла баштады. Байкадыңарбы? Бул чамасын түшүрбөш үчүн муну салып койдум да. Муздак деле койсоң болот, ысык деле демдеп койсоң. Негизи бул чайды жана курма чайды баштардын астында демдеп койбодукпу? Ошон үчүн өтө деле муздак болбойт. Ак сүттүн ардан куябызбы жа? Могу курма чайдын өңүнө карайбыз. Өңү күрөң болуш керек да. Эгерде сага сүтү көбүрөөк же суюк керекпи, анда сүтүн көбүрөөк кошосуң. Эгерде сен коюураак ичкиң келип атабы, анда суусун башында азыраак кошуп, анан ошо коюулугу сакталыш үчүн сүтүн да бир аз азыраак кошосуң. Эгерде күрөң болбосо, кызыл чайдан дагы кошуп коебуз күрөң болсо. Бул туз кайдыңки эле. Тузду татымына жараша салабыз. Негизи аздан баштаган ол. Мына туздун өлчөмүн тураладык. Эми өтө таттуу эмес кылып, даамына келиш үчүн кант кошобуз. Өтө таттуу эмеспи? Өтө таттуу эмес. Анткени өтө таттуу болсо, мисалы үчүн таттууну анча жактырбагандар бар да, алар көп иче албай калат. Жагымдуу болуш үчүн бир аз таттуу кошобуз. Мына ушинтип биздин бүгүнкү көрсөтмө билим баскычындагы улуттук тамак ашыбыздын бири куурма чайыбыз даяр болду. Мына ошентип биздин бүгүнкү улуттук тамак аштарыбыздын бири жанга жагымдуу, ден соолукка пайдалуу куурма чайыбыз даяр болду. Эми ооз тийип көрө берсек болот. Биз кыздарга азыр улуттук тамак ашыбыз бул куурма чайды көрсөтүп бердик. Эми кыздарыбыз өзү жасап көрсүн. Анда эмесе кыздар, баарыңыздарга ийгилик каалайм.
курма чай канча убакытта даяр болот экен? Негизи эле курма чай эң эле көп дегенде жарым саатта даяр болот экен. Бул адам баласына эң пайдалуу жана ошондой эле бат жазалуучу улуттук тамактардын бири болуп эсептелинет экен. Демек, түйүнө тартып кетиши мүмкүнбү же? Ооба, түйүнө тартып кетиши мүмкүн. Биз un салганбыз, ошондон тартып кетет. Ошон үчүн убак-убагы менен отту өзүнүн температурасында жагыш керек. Курма чай үйгө барып албетте даярдап берем. Көчөккө сары майды, бүгүнкү мына курма чайды Кудай буйрса баары болот го. Мен бул жакта кеткенден шашатам. Бул өзүм бул жактан үйрөнгөндөрүмдү шаарга барып мен ата-энеме жасап, мен өз колум менен жасап берейин деген ниетим бар. Бул катышуучу кыздар шаар жергесинде чоңоюп, очок чагып көрбөгөнгө айтор курма чай даярдоо алар үчүн бир тойлы кыйынчылык туудурду. Ошентсе да сынак үчүн курма чайын мыкты жасаганга аракет кылышты. Кимисиники даамдуу даярдалды, алдыда калыстар тоонун сынында болмокчу. Мынакей биздин кыздарыбыз бир көрүү менен эле улуттук тамак ашыбыз болгон курма чайды жасап келишти. Азыр абдан толкундануу менен күтүп атышат. Анда эмесе кыздар куюп узата берсеңер. Кыздар эми жыйынтыгыбыз келип чыкты. Азыр ушу курма чай жасоо боюнча сынактан өттүңөр. Ар бириңер аракет кылыңар. Ар бир топ жакшы даярдапсыңар. Бир эле көрүп үйрөнүү бул негизи баага татырлык мээнет болду. Баарыбызга эле жакты деп ойлойм. Анан кантсе дагы баары бир бул эми сынак болуп аткандан кийин ар бир могул жерде калыстар тобунун мүчөлөрү ар бир өзүнүн баасын коюп чыкты ар бирине. 1-ден 5-ке чейин упайлар менен берилди. Алгыр тобу жалпы орто эсебиңер силерге 2,28 болду. Себеби мисалы мен өзүм баамды айтсам, силердики абдан эле кою болуп калыптыр. Андан кийин жетиген тобу силердин орто бааңар 3,2. Силердики бир аз туз өтүп кеткендей сезилип атат. Туз көбүрөөк болуп кетет. Дамдап көрсөңөр салыштырып. Ondan keyin көкжал тобу 3,7 силердики. 3,7. Көкжалдыкы да жакшы, абдан бирок салыштырмалуу дилгирликке жетпей калды. Дилгирликке 4,5 болду. Кезек адамдын акыл казынасын байытчу, сөз тереңин таанытчу, билимди жайылтчу сөз бермети деген бөлүктө. Бүгүн дагы биз кыргыздар сүйгөн, ардактаган да ар дайым умтулган дөөлөт деген сөздүн тереңин ачып бергенге аракет кылабыз азыр.
Балдар эл арасынан мээнет жалпак, дөөлөт тоголок деген макалды угуп жүрөсүңөрбү? Ооба. Анткени бул макалды элибиз кеңири колдонот, Ошо салтты, наркты кармана билген ата-апаларыбыз дөөлөттү карылыкка жет деп бата беришет. Уктуңар беле ушундай? Жашыңда берсин мээнетти, карганда көргүн дөөлөттү деп бизге насаат айткан улуулар бар, Анда эмесе ушу дөөлөт деген сөздүн маанисин тереңдеп түшүнүш үчүн сөз кезегин Гүлнур эжеге узатайын. Силердин өзүңөрдүн түшүнүңөр боюнчачы дөөлөттү кандай түшүнөсүздөр? Бул эмне? Кыргыз элинде макал бар эмеспи? Мээнет кылсаң жашыңдан, дөөлөт кетпейт башыңдан деген сыяктуу эле. Менин оюмча бул дөөлөткө адам көптөгөн талыкпай эмгектенип гана дөөлөткө жете алабыз. Бул менин оюмча бул дөөлөт бир кандайдыр бир жалпак тилмен айтканда статус же болбосо бир даража, адамдын дараметин көргөзгөн даража деп айтсам деле жаңылышпайт болушум керек. Дөөлөт деген бул дагы ошол күчтүү, кубаттуу адамга ийгилик келип, ошол ийгиликте турган адам дөөлөттүү адам. Адам канткенде ошо дөөлөткө жетет. Сөзсүз түрдө буга жанакы адамдык касиет, адамдык жанакы сапаттын баары төп келишкенде жанакы күчтүү адамдар жетет. Күчтүү адамдар кубатты да кармап, күчтүү да кармап, анан ийгиликке жетсе, бул дөөлөткө жеткен адам болот да. Мисалы, эмне үчүн көп айтылат деген, мээнеттенсең анан берет дөөлөттү деп. Жөндөн жөн ийгилик адамга келе калбайт, чынбы? Кинодон көрөсүңөрбү, жашоодон көрөсүңөрбү, жөндөн жөн эле адамга бүт баары эле эмне деп берилип калбайт. Байлык берилиши мүмкүн. Атадан калат, өзү дагы табат, бирок бай адам дөөлөттүү адамга кире бербейт. Дөөлөт 3 нерседен турат. Бул күч, кубат, ийгилик баары төптүккө келгенде ошол дөөлөттү берет. Жашоодо өзүңдүн дөөлөтүңдү кармаган адамда ийгилик болсо, бул анда сүйүү да бар, үй бүлө да бар, балдары да кубаттуу, балдары да ийгиликтүү, акылга жеткен адамдар болот да. Мисалы, балдарын тарбиялап, өстүрүп, байлыкка жетти, кубаттуу болду, акчасы кенен, бирок балдары начар чыгып калды. Балдарын дагы туура тарбиялап, бир күчкө толтура албаса, бул дагы дөөлөттөгө жеткен адам катары эсептелбейт. Ийгиликтин баарын кармап калыш үчүн ошо жашоодо сыйлуу ата, сыйлуу эне, же болбосо сыйлуу ишкер болуп калыш үчүн буга эмне керек? Буга билим керек, мээнет керек, ошого кармап калган күч керек. Кайсы убакта дөөлөттү кармап калат? Ошол төптүктүн баарын кармап турганда дөөлөт сеники. А дөөлөт кайсы убакта качат? Сен калыс болбой калганда качат. Калыстыктан кеткенде дөөлөт кача баштайт. Туура эместикти жасай баштасаң дагы дөөлөт качат. Дөөлөткө жетиш үчүн сөзсүз түрдө эмгек керек. Сөзсүз түрдө ошону кармап калгандай акыл, билим, көп нерсе керек. Эгерде адам ошол өзү жеткен бийиктигине, өзү бийик акылга жетти, күчкө жетти, ийгиликке жетти, ошол кайсы адам кармап калат, ошол бийикке жеткенин башкаларга үйрөтө билсе, ошол киши дөөлөттүү адам, сыйлуу адам. Дөөлөттүү өмүр сүргөн адам деп силер мисал келтирип бере аласыңарбы? Кимди айта аласыңар? Силер айтканда ошо дөөлөт бул ийгиликтин туу чокусу деп айтсак болот. Ошол мен дөөлөткө бир мисал ошо кыргыздардын ушу мурдакы улуу кыргыз дөөлөт жөнүндө айтып кетсем, ошол учурда ошо дөөлөт деген сөз бул кыргыздардын күч кубаттуу болгону, анын ушу бири менен ынтымактыгы, биримдиги болгондуктан ошо кыргыздар улуу кыргыз дөөлөтүнө жеткен. Жана буну бир эле учур эмес, муну көпкө чейин созуп, ошо кыргыздардын тарыхында эмес, дээрлик Орто Азия боюнча ошо эң эле күчтүү, кубаттуу мындай мамлекет болду деп айтсам болот да. Жогоруда балдар биз сөздүн нугунда байкагандай, дөөлөткө жетип, дөөлөттү кармап калган адамдар сейрек болсо, ал эми дөөлөттү кармабай, аны аздектеп баалай албай калган адамдар жашоодо кеңири кездешет. Ал кармай албай калган адамдар деле өзүнүн кызматы, өзүнүн мээнети менен эл оозуна алынып, зоболосу көтөрүлүп, эл башы болот. Бирок ошол дөөлөтүн убагында баалап, барктап калбай, дөөлөтүн тоголото алат.
Ошон үчүн Арыстанбек бабабыз айтканда, эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң деп. Балдар, силер деле жаштайыңан изденсеңер, ар бир күндү максаттуу жашасаңар, жашоодо өз ордуңарды тапсаңар, өз милдетиңерди туура так аткарсаңар, өз теңдүүлөрүңөрдөн алдыга оозунуп чыксаңар, убакытты туура пайдалансаңар, жана кеңдик менен тереңдикти билсеңер, ошол силерге келечекте жашоодогу дөөлөт тап келет. Дөөлөт силердин башыңарга келгенде ошону кармаганга аракет кылгыла. Балдар, жана эле чучукту казанга салып бышырып аттык эле. Кудай буйруп, чучугубуз жакшы жагылбай бышыптыр. Эми чучуктун даамын текшерип көрөбүз, ага чейин бул айтып кетчү нерсе, кыргыз чучук бул кыргыздын эң сыйлуу тамагы. Дасторконго отурганда дагы чучукту кандай кесиш керек, кандай туураш керек, ошондой бир адебин силерге үйрөтө кетсем. Чучукту эң негизинен дасторкондо отурган аксакал киши кесет, карыя киши, дасторкондун улуусу кесет. Анан кескенде дагы мынтип ажыратып алабыз. Керектүүсүн бөлүп алабыз. Мынтип акырын чучуктун кыртышынан ажыратып алабыз. Чучукту көрдүңөр, жарым эт, жарымы казы. Шу экөөнү ажыратабыз. Казысын өзүнчө, анан этин өзүнчө. Этин туурайбыз. Тууралгандан кийин бул этти тегереңдеги отурган кишилерге пост етебиз. Чучуктун кыртышын ушул дасторкондо отурган табакташ жаштарга берет. Анан эң негизгиси бул чучуктун эң сыйлуусу казы. Казыны бышкандан кийин келде токтойбуз да. Şu gildesini alıp bölüp tuğrayız. Tuğralgan gildeni 5 parmaktın üstüne koşup anan hem 5 parmakta çevirse olur. Көргөзмө сабак катары биз 5 пармакты кичинекейлеп алып. Негизги конок киргенде 5 пармакты чоң табакка салып келип, чучуктан кеңирип келип. Дагы бир өтө маанилүү айта кетчү нерсе, дасторкондо отурган, төрдө отурган карыя киши, аксакал киши, ал чучук туурайт да, чучук туурайт. Тамагын жейт, 5 пармагын жейт, этин жейт. Ошонун баарын жеп бүткөндөн кийин башка андан кичүүрөөк жашырактар отургандар тамак жеп бүтө электе колун майлыкка ачып ийбеш керек да. Анткени бул дагы дасторкондо отурган чоң адеби. Себеби аксакал киши отуруп, эң биринчиден тойдум деп колун ачып ийсе, бияктагы отурган жашыраак бала жегенин токтотуп, алда отуруп калышы керек да. Бул кыргыздын да бир чоң бир тереңдиги, чоң бир улуулугу да. Мына ошентип катышуучулар бышкан чучукту көргөзмө сабакта агайы үйрөткөндөй кесип башташты. Бул жерден көк чалдын балдары жасаган чучугу эки кыртыштуу болуп калыптыр. Себеби чучук жасап жатканда балдар казыны ичегиге киргизген учурда ичеги эки катталып калган. Балдар ошону байкабай даярдап коюшкан.
ар бир калыс өзүнчө баасын берип отуруп биз орто эсеп менен бааларды чыгардык. Мындай болуп атат. Баа берүү ыкмасы 2ден баа бердик ар бириңерге, ар бир топко жасалышы боюнча. Анан даамына өзүнчө. Анан экөөнүн орто баасын чыгарып туруп, негизги баасы. Дилгир тобу жасалышы боюнча 4 деген баа, даамы дагы 4 болду. Жалпы баасы 4. Эмне кемчилик кетти? Аны биз эми айтып кетсек, силердин мисалы даамында келгенде силерге мурчу көбүрөөк болуп калды дагы, тузу азыраак болуп, мына агайларыңар бул жерде калыстар айтып атат, мурчу кесип кетти окшойт тузун. Алгыр тобуна берген баа жасалышы боюнча 3,5 болду. 3,75 болду. Ал эми даамы боюнча эң мыкты 5. Орто эсеп менен 4,37 упай. Көк жал тобуна кезек берсек, жасалышы боюнча бааңар 3 болду. Себеби эң одону ката кетти. Чучуктун кыртышын бычактын биринчи тилип туруп, кыртышын өзүнчө ажыратып туруп, анан келден менен эттин ажыратып. Сен болсоң ошо баягы чогуу эле эти кыртышын баарын чогуу аралап кирдиң да, эң одон. Анан ортосуна келгенде эстеп калдым окшойт, анан сейрип чыктым. Бул өтө мындай одоно болду, ошон үчүн жасалыш боюнча баа 3. Ал эми даамынын 4,3 баасы. Ошондо орто эсебиңер силердики 3,65. Ал эми жетиген тобунуку жасалыш боюнча 3,75 болду баасы. Даамы боюнча бирок даамы жакшы 4,68. Даамы жакшы болду, бирок тиги алгырдыкына жете алган жок. Ошон үчүн орто эсебин эсептегенде 4,21 болду. Бүгүнкү өнөр казынада кыргыз элинин ооз эки чыгармачылыгындагы уюган акылды, бийик арзууну элге жеткирген дастанчылар менен жолугушуп, алардын талантына күбө болмокчубуз. Анда эмесе назарыңыздарды өнөр казынасына бурабыз. Мына эмесе кымбаттуу балдар, бүгүнкү өнөр казынабызда биздин мейманда кыргыз элине таанымал болгон агаларыбыз, дастан өнөрү менен таанымал болгон агаларыбыз Өмүрзак Кайыпов менен Самат Көчөрбаев агабыз келди. Эми агалар сөз кезеги сиздерде. Саламатсыңар, урматтуу кыздар, жигиттер. Кутмандуу кечиңер менен. Саламатсыңарбы? Негизи ушинтип мындай чоң долбоорго келип сиздер менен жолугушуп турганга абдан кубанычтабыз. Анткени ошол баарыбыздын максат тилегибиз кыргыз болуп бул өмүрдөн жашап өтөлү деген тилек. Ушундай жаштыгыңарга карабай ушундай жакшы иште жигердүү катышып аткан сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми азыркы сөз кезеги ушул кыргыздын бир бутактуу өнөрлөрүнүн бири кадимки эле айткан эпостарыбыз Манас. Ага канатташ төкмөлүк өнөр менен бирге эле дагы бир улуу өнөрүнүн бири бул дастанчылык өнөр. Мына кудум ушундай күн, ушундай жерде, ушундай шартта, тоолуу шартта кыргыз эл көчмөн эл биздин улуу дастанчыларыбыз болгон. Баштап айтсак, ошо Калыгул аталарыбыздан баштап, Асангайга аталарыбыздан баштап, анан бизге көп нускада калтырып кеткен, окуучуларын тарбиялап калтырып кеткен көбүнесе азыркы кезде мына Токтогул атабызды көп окуп атабыз. Ошолор бүтүндөй кыргыздын басып өткөн жолун, баатырларын, кыргызга кызмат кылган, чыган инсандарынын баарын дастанга айлантып, эпостарга айлантып, бизге чыгарма кылып таштап кеткен да жигиттер. Анан бүгүн ошол сөз дастан тууралуу болгон атат. Эгер мүмкүн болсо силерден суроо алып, ошолорго жооп берип, бул дастанчылык өнөр эмне деген өнөр? Ошого биз мына Самат агайың экөөбүз түшүндүрмө берип кетели деген ниетте силер менен ушул жерде мынакей ошоктун жанында жакшы маек курган атабыз. Негизи эле ушул эпос дастандардын өзөгүн эң башкы улуу эпос деп атайбыз. Ушул Манас Семетей Сейтек үчилтиги түшсө, андан берки ошол дастандардын, эпостордун ошол негизги бутактары болуп,
Кожо Жаштан тартып Аксаттын Кулмырза, Олжобай, Кишимжан, Курманбекке чейин ушул биздин кенже эпостор дастан айтуучулук өнөрүнүн ичине кирет да. Мына акыркы учурларда ушул дастанчылык боюнча көп жакшы иштер бар болгону ушул эл арасында көп жайылбай жүрөт. Бирок ушул маселени эске алып, атайын бир күндү сиздер ушул дастанчылык өнөргө деп арнап, анан ушул Өмүрзак агайыбыз экөөбүздү ыраазычылык билдиребиз, аңыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Ушу дастанчылык боюнча кыскача бир өзүмдүн пикиримди, жалпы ушул адабияттагы дастан деген, дастанчылык өнөр деген жөнүндө кыскача ой айткым келип атат, түшүндүрмө бергим келип атат. Суроо жаралса, турган жерден суроо узатсаңыздар болот. Биз колубуздан келишинче ошол суроого жооп бериң керек. Дастан бул, дастан аты айтылып тургандай, кандайдыр бир бүтүндөй бир элдин башынан өткөн бир окуяны чагылдырган, бир нече каармандар катышкан, бир нече окуяны, бир нече доорду, мезгилди камтыган ошол Манастан кийинки эле кенже эпостор. Биздин кыргыздын, улуу кыргыздын тили менен айтканда баяндар, жомоктор, кийинки адабияттын тили менен айтканда элдик поэмалар деп да түшүнсөңөр болот да. Кыргыздын улуулугун ушундан билсе болот. Ар бир жаралган дастан бул жөн жерден жаралган эмес. Кыргыз табият менен ушул таттуу мамиледе болуп, табият менен эри шаркак журулушуп жашагандыктан ар бир чыккан дастандын айтайын деген башкы идеясы болот, башкы ою болот, максат болот. Ушундай маселелердин баардыгын эске алып, анан ушундай жакшы долбоор өтүп атканы бул кандайдыр бир деңгээлде толук болбосо да ушул кыргыздын улуулугун, баалуулугунун бир бутагын чоет деп ойлойм сиздерди, Кудай буйруса. Эмесе сөз арасын, ыр арасында сөз кылып турабыз, ага чейин сөзүбүз кургак болбош үчүн Кожо Жаш дастаны деп сөз кылып калдым сиздерге. Кожо Жаш дастанынан үзүндү аткарып берейин. Сүречкини кубалап жүрүп отуруп, Кожо Жаш абылетимдин аскасына чыгат. Кайберендин сүречкин айлананы караңгы туман кылып, Кожо Жаш эч нерсе көрбөй туруп калат. Ошондо капаланган эчкинин тиреги кабыл болуп, мергендин турган аскасы мелтиреген зоо болуп, асканын орто ченинде каргадай болуп жалгыз калган Кожо Жашты бая сүречки каргап турган жерде. Баласысың ғой қарыптың, қуып қалбайдың артымдан, туып өткөнүндөн қарыптың. Табаны түштү жыртылып, бутуңа кийген чарыктың, карапайым эмесмин, кай берем мен аныкмын. Айтканым укпай жүрү челеңеми мерген кандайсың, сага менен элигимдин тагыты. Берсе жараткан кайрылып жүзүн көрбөссүң, алыста калган калыктын. Картайган жак утулбай карып жаным сенделдиң, далайдан бери Кожо Жаш тартпадың менден чеңгелде. Таалайыңа кут кылсын ушу турган жерлердин, кайрылып жүзүн көрбөгүнө деги кайгырып калган элдерди. Мерген болбойдуң куруп кал, аскадан түшпөй туруп кал, чөп саргайып күз болсун, табаны калды түз болсун. Туруп кал мерген аскада, тууганга кыйын иш болсун, кайрылып турган жагыңа карагай чыксын бутактап, калгын мерген аскада кара таштың кучактап, толгуну турган жагыңа долоно чыксын бутактап, тосулсын жаның аскадаңа, мерген бозоргон ташты кучактап. Халкың көчүп келгенден тегерек сазга конгондон, азгана сенин тууганың алдыңкы сазга толгонду. Элден уста жыйганда, карагай кыркып кыйганда, түшүрүп мерген алмакаң аракетти кылганда, шатың сынып кыйрасын, атаң менен энеңиз эч бир айла кылбасын. Акыры жадап тууганың боюңду ташта мерген деп агайының чууласын. Жерге түшпөй асылып аскада калсын бир башың, каалап
алган зулайкан караны башкан салынып мен кантем деп Aldım gümergen gegimdin alıp gelsin başından acan günden ölümdür. Bir gezekten sen menin surasan berbey uğrattın alavaş teketenimde. Kayrı koş mergene sen bol kaygı tartıptın gezel bul. Men aytıp buldum gevimdi. Деген экен дейт. Мынакей, бул жакта шаркыраган суунун үнүн угуп атабызса, бирок мунун философиясын билбейт экенбиз. Биз кордойбуз. Азыр мен айтам, ушу баары бириңер ваннага толтуруп алып, жайдын күнү жыргап сууда жатасыңар, а бирок суунун сурагы болот экен. Ошону ырда айтылат. Мен аны көп сөз кылып отурбайм. Жеңи жок атабыз айтып өткөн аккан сууну сиздерге айтып берем. Жер титиреп бүткөндө көктөн иманды түшкөндө ай асмандан букканда күн кызарып чыкканда жылдыз көккө толгондо дүнүйө бина болгондо адам атаң обенин оозунан чыккан лаппеси Кудайга дайым болгондо суу атазы Сулайман жардам сурап Кудайдан суу бергин деп оңайган кудурети Кудайдын кубат берип күбөлүк аны ошол орун бердиң бу жайдан Жан болуп жаңы жаралып жер жүзүнө таралып Ырыскы тилеп тургандан 18.000 аламдан оргуп чыккан аккан суу жер бетине чайпалып толкуп чыккан аккан суу 7 кабат жер астын жарып чыккан аккан суу жер аламдын баарысына багып чыккан аккан суу кара тоонун боорунан жарып чыккан аккан суу күмүш канат жез куйрук ичинен балык чыккандай аккан суу Susuz çölde yaşap kıran ötür sunundey azılı Ayta verse tükönme taң akkan sunun gazalı Kök çalgaya kaskanı teşip çıkkan akkan su Göktör bulu gökçardın eşip çıkkan akkan su Neçen жердin aralap kesip çıkkan akkan su Kerektigin adamga can dümenen cansızga Sezip çıkkan akkan su Zoğdun sınbay bir jeri kulap düşkön akkan su Ayak başın üzülpöden kulap düşkön akkan su Özün özü göbötüp kapıray kurap düşkönde akkan su Taşka tiyip çaçırağı bırkıragandey akkan su Dala жерге токтого яшыр кыраган аккан суу Куш жерге келгенден күркүрөгөн аккан суу Үрөйүңдү учуруп үсүрөгөн аккан суу Барган сайын күч алып дүркүрөгөн аккан суу Жайык жерге баргандан жаркыраган аккан суу Алдыңга иш-жар келсең аркыраган аккан суу Кулагыңды тундуруп капчыгайды чогулуп шаркыраган аккан суу Коркок адам сүрүнөн кантейин калтырагандай аккан суу Canı var akkan su jok degende bir güngө gelbey koysoň tarınıp kesirlenip жүргөндөрү çurkayt eleňi agurur Barktavastan жүргөндөр ayçılık jolda bolsoň da jetetele jabılıp bir urtap senin alganга kolunda bolgon düýnösүn beretele jalınıp birok sen anda emessiň çalkıp жаткан kenensiň gerek degen jandunun ardayım kızmatınaň bilinsin Akkan soň ayalamdың bakkan su Sırdaryadan çoň turup sırayaka batkan su Жазда кирип ташкан su тарарыктан ашкан su Жабыркатпай жайгышы жандын баарын баккан su 6 айчылык жол жүрсөң арасынан үзүлбөй созуласың аккан su 60 бөлөк баштаган аягың келип bir жерден кошуласың аккан su Жалаң куйсаң идишке сасыбайсың аккан su Керүүдөн кыян кошулса сел болосуң
аккан суу этек жагың булсаңа көл болосуң аккан суу чөлдүү жерге баргандан алтын менен күмүшкөң ошондо тең болосуң дей аккан суу жаны бар аккан суу сенсиз бизге күн кайда жайдан өскөн гүл кайдан кошул турган сулуулук жоголмага барың эй бепайдой касиеттің аккан суу күнү түнүң аксаң да кызмат этип жатсаң да кадырыңды билбейбиз көңүлүңдү кир кылып кайра өзүңдү тилдейбиз адамзат пендесиң аккан сууну булгабаң акыл менен ойлоп ал мен сага айткан жокмун дейт имганой суу сыйлаган зор болор анан суу кордогон эй корболор рахмат аккан сууну укканда деги эле дастандарды укканда мындай башкача бир эргүүгө кабыл болдум да ошоңуздар үчүн чоң рахмат. Анан мен суроом ушул дастанчылык өнөрдү өркүндөтүш үчүн кандай мээнет керек ошону билсем. Бул эми жакшы суроо болду. Кандай шартта ушул өнөрдү аркаласа болот, кандай кыйынчылыктар бар деген суроону берип атпайсыңарбы? Чынында bir 3 куплет ыр болсо, анын оонун таза жаттап, нотадан өткөзүп, 3 куплетти жаттап туруп иштеп коюш алда канча жеңилдикти талап кылат да, дастанчылык өнөргө караганда. Ал эми бир бүтүндөй эпосты жаттап, бир дастанды жаттап, же ошондон үзүндү жатташ үчүн сен ошол дастанды баштан аяга окуп чыгып, ошол дастан менен, ошол чыгарма менен жашап, ал эмне үчүн чыккан, анын тарбиялык мааниси эмне, бүттүгүн анализдеп, тактап чыгып туруп, андан кийин өзүң жаттай турган жерин, айта турган бөлүгүн ушундай ийизине жеткизип жаттап туруп, анан ошол чыгарма, сен ошол каарман, ошол чыгармадагы каарман болуп жашашың керек да. Бул ошол өнөрдү жаттап, анан элге тартылуу үчүн күндөгөн эмес, айлаган, жылдаган мээнетти, убакытты талап кылат. Өмүрзак ага экөөбүз мындай талашып, тартышпай, чогулап, биргелешип, ынтымакташып урдайлы деген чечимге келдик. Бирибизди бирибиз колдон келишинче улап, ошол Көксулуу деген чыгарманы аткарып берели. Сиздер кунт коюп, көңүл буруп, угуп коесуздар. Adamdı mınça kıydabay aytırбай bilsenge bile Kızıkam sizdey perige kıylanam çındap tepige Kişini mınça kıydabaydan kalda kımbatıma bilsenge bile Gülgünde gülgün gümüşün Gülgünde kızdan gülüsün Güyütkö düşüp жүрүшүм gülgünüm aytçı kim üçün Ödürüm takır üzgün jok Güygüzüp suyunutun Jark etsen gülgündöy gümüşün Jaydары kızdın doy gülüsün Jalınga düşüp жүрүшүm Ajal jalım aytçı kim üçün Janımdan astın çıkkım jok Oldu can kızıp suyunutun Görüşkön günüm saltanat Günden ay gün jaltanat Körkümün jandı köksötüp kömök öydüm baltama Özümbe getsin Көксулуу könöktep көздөн жаштамап Жолуккан günümдөй saltanat Дураган келбетиң ай жогортон күн ай жалтанат Жол карап тарттым көп азап Жолукпай кетсең Көксулуудан калда жоругуң кестеп жаштамат Ажарың жанды суу саткан
атайын келдим узактан айперим туура түшүнүп акылың менен узатсаң көркөмүң жандысу саткан көргөнү келдим узактан көк сулун туура түшүнүп акылды көңүлүң менен узатсаң аксынын жери бийик Antashkan жерген өзің кел, анташқан жерге келбесең ақының өте күйіткөр. Орбының жерің биік жер бол, жошқын жерген өзің кел. Бол жошқын жерге келбесең алда бозулаң ажарың күйіткөр. Халқымдан шықса көп сұлу Қалем қашқара чачтының қалтары сенсің көк сұлу Қара жағы ақынға қаншалық айтсаң еп сұлу Едімден шықсадай көп сұлу Ендіксіз сұлу қыздардың аңеркесі сенсің көк сұлу Еншіле бергенді табият ес ақылыдай төп сұлу Еппе айтқан ақынға жең екі күн аң айтсаң еп сұлу Bir koyun kaçırır Bilalmadım gök sulun emi tağdır ne bulup bilalmadım gök sulun Bir külkü kaçırıp get almadım doy gök sulu Jetkizbestin de düşman get almadım doy gök sulu Altı bir kanattın ağ uydunda keriştesin sen gök sulu Altımış eki suludunda periştesin sen gök sulu Jeti bir kanattın ağ uydunda keriştesin sen gök sulu Jetmiş eki suludunda kalda periştesin sen gök sulu Аябай саға жарашқан Ақседеп таққан чыптамаң ақ көнік чөңгел атсаң ақ қудай гүлді құпқана Адамда жоқ сұлулығаң арнаған екен құдырет атайлап беріп бүт саға Бөйкөліп сонындай жарашқан Көкседеп таққандай чыптамаң Көк шайы көйнек киінсең көгірді көлді құпқана Қоштығын екен құдырет Олды қош қолды беріп бүт саға Ең түштан тағдыр қош боду El turu tandavat çapsam tel turum attan uzbudu Tegirim salıp pulgaydın tek çaktan dartım gozgodun Tepkede gezdim bir jürgödün alda teni biza gıynay toqşodun Daştan yazmış koşbodun Kuladan tandavat çapsam da kuvantıp attandın ozgodun Kudayım salıp pul iştiden kuzadır dartım gozgodun Kuşu oynıp bir jürgödün alda kurbudu gıynay toqşodun Hey göngüldün nazik iş kotun Qozg'otosun көксүлү көштөн калган тайлактай боздотосун көксүлү Саятты салган боз куштай саматасыңдой көксүлү Сагындырып адамды сен саргайтасыңдой көксүлү Өлүп калсамдой калармын өлбөй тирүү бар болсом өзүмдү кылып алармын Акыры бир күн табармын ант берип койгон сөз үчүн колдон ажыратып мен алармын Мына жогоруда дастанчылык өнөр боюнча аздын олак маалымат алдыңар деп ойлойбуз. Дагы эле болсо бизди убакыт чектейт. Болбосо мына түн бакырдык эле таң атканча көп жакшы нерселер айтылмак. Биз дагы Самат агайыңар экөөбүз силер менен ушу жакшы баарлашып дастанчылык өнөр жөнүндө кеп курганыбызга абдан ыраазы болуп отурабыз. Ал эми
эң негизгисинен ушул долбоорго биз рахматыбызды айткыбыз келет. Кыргыздын наркын, салтын, жеке эле дастанчылык өнөр эмес, деги эле басып өткөн жолун, тарыхын, кандай болгон, кайсыл жолду басып өткөн, эмне деген улуу сапаттары, улуу салттары, улуу кол өнөрлөрү бар экенин даңазалап, ушу жаштарга үйрөтүп аткан экенсиздер. Сиздерге рахмат. Ал эми силер жаштар, келечек силердин колуңарда. Бардык нерсе өзүңөр каалагандай гана чечилет. Силер жаман жашоого эч убакыт акыңар жок. Ошон үчүн кыргызды көтөргөн, даңктаган улуу инсан, уул кыздардан болосуңар деп мен чын жүрөгүмдөн ишенем. Бар болгула алтында. Самат, сен да бүтүрүп кой. Сиздерди көрүп отуруп мен өзүмчө толкунданып отурам. Разы болуп отурам. Байдылда атабыздын жакшы ыры бар. Улутчул дешер билбеген улутун кимдери сүйбөгөн. Улут деп келгем дүйнөгө, улут деп өтөм дүйнөдөн депчи. Асарындай улуттун улуулугун сактай турган сиздердей жаштар, сиздердей мекенчил, билимдүү, акылдуу, зирек балдар, уул кыздары Кыргыздын келечеги деп ойлойм. Ушул долбоор аркылуу көп нерселерди үйрөндүңүздөр деп ойлойм. Анан эң негизгиси ушул долбоорду ишке ашырып аткан ушул Бак Дөөлөт коомдук фондуна, ушунун уюштуруучуларына жана ушул иш-чаранын башында туруп, ушуну жалпы калктын калың катмарына жеткизип аткан Келечек студиясына терең ыраазычылык билдиребиз.